Бүгін рилсты қарап атып, бір бьюти блогерден дағы бір қатасын таптым да. Бұл белгілі эле бала, бүт жерден бьюти блогын алып барат. Кыйын бала, молодец бала, бирок баары бир бьюти блогер менен косметика чыгаруучунун айырмасы өтө чоң. И тем более эгерде врачта болсоң, андай пациенттерди көрсөң, и плюс еще косметиканы чыгарсаң вообще түшүнүп калат экенсиң. А мынтип айтып атат. Эмне үчүн бир бренд дейт? Кайсы бренд айтты? Бир бренд Америкага SPF 50 эмес, SPF 30-ду чыгарып атат. Эмне үчүн SPF 50-нү чыгарган жок деген суроого жооп берип атат. Мынтип айтып атат. Анткени Tina Sorb деген фильтрлар, кымбат фильтрлар Америкада FDA, Американская ассоциация дерматологов, уруксат берилген эмес. Ошон үчүн айла жок ошол фильтрди алып салып туруп, анан SPF 30 кылды депчи. Менин күлкүм келип атат. Биздин SPF 30да, кайка калды ал? Биздин SPF 30да Tina Sorb бар. Кымбат, крутой фильтр. Демек, кеп Tina Sorb'да эмес экен да. Вот, билбей туруп айтып кереги жок. Кеп эмнеде? Кеп Америкада, видимо, да, натуралдуу косметиканы көбүрөөк баалайт. Адамдар кичине билими көбүрөөк, просвещенный. Канчалык SPF аз болсо, ошончо химический нагрузка аз териге. Химический фильтрлар SPF көбүрөөк болуш үчүн же көп фильтр кош керек, бир эле фильтрдан, же ар түрдүү фильтрдан көп кош керек. А фильтры сами по себе это уже мощная химическая нагрузка. Диоксид болсун, бул физический фильтр болсун, бул баары это и есть мощная химическая нагрузка. SPF 30 менен SPF 50-нүн защитасы кичине эле айырмасы бар. SPF 30-туку 96 там 7, SPF 50-нүкү 99. Ну, короче, там 2 эле единица. А химическая нагрузка 30-50 эсе көп. Аллергик, чувствительный кожа, боор ооругандар, там толтура противопоказания бар. Ошон үчүн видимо, ошол бренд SPF 30-ду чыгарды Америкада. Анда ошондой нерсени адамдар жакшы түшүнөт. Так что не всегда, к сожалению, информация от даже просвещенных, англисче билген, тиги статья, бу статья деген бьюти-блогерден, она правильная. Потому что косметиканы чыгарганда гана адам көп нерсени түшүнө баштайт экен.